Памирден келген кыргызды катуу сабап кетишти. Милиция арызын карабай койгон. Памирден келген туугандарды курулганды качан токтотобуз? Бул ооруп жаткан бала Султанов Нурмухамед 25 марттан 26 мартка огон түнү сабап кетишиптир. Бул тууралуу журналист Зарылбек Шермаматов жазып чыкты. Ага жабырлануучунун эжеси маалымат берген. Бетине урбаганы менен бөйрөк, боорго катуу ургулаптыр. Милицияга арыз менен кайрылса, силер бул жерде катталган эмессиңер деп карабай жатыптыр. Бакыт деген бала сабаптыр. Дагы деле үстөмдү кылып жатыптыр. Мыйзам чегинде сүрүштүрүп коюшса болмок. Алтын казык конушунда болгон окуя. Жабырлануучулар кыйналып жашашат экен. Памирден көчүп келген жигиттин сабалышы боюнча факты катталып, тергөөгө чейинки текшерүү башталды. Бул тууралуу 1-Май районунун Ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы Назар Ньюс маалымат агенттигине билдирди. Аталган окуя Бишкек шаарынын 1-Май райондук Ички иштер башкармалыгында катталып, тергөөгө чейинки текшерүү башталган. Соттук медициналык экспертиза дайындалып, анын жыйынтыгы боюнча юридикалык баа берилет деп айтылат маалыматта. Кулак укпай көзү көрбөй калды. Бишкекте 15 окуучу ата баланы өз үйүндө сабап кетти. Бишкектин четиндеги Дордой конушунда 15 өспүрүм турак үйлөрдүн бирине киришип, кожоюн менен анын уулун сабап салган. Бул окуядан кийин милиция кызматкерлери кол салгандарга чара көрбөй жатканын Кактус медиа сайтына жабырлануучу тараптын жакыны билдирген. Айтымында агасы уулу менен Дордой конушуна жакында көчүп келишкен, эч кимге тоскоолдук жаратышпай жашап жатышкан. Ошол жылдын 17 мартында алардын үйүнүн аймагына 15 окуучу барып, корого кирип баратып, жээниме, андан кийин агама кол салышыптыр. Өспүрүмдөрдүн бири агамдын мойнуна бычак такап коркуткан дейт ал. Кол салгандар балдарга каршылык көрсөткөн агасы менен жээни ар кандай жаракаттарды алганын кошумчалады. Агам окуучуларга тап берген, бирок алар көп болгондуктан денесинен жаракаттарды алган. Ал ооруканага кайрылган эмес. Ал эми жээнин бейтапканага жаткырылган. Азыр бир көзү көрбөй, бир кулагы да укпай жатат, деди жабырлануучунун жакыны. Бул окуя боюнча Свердлов райондук Ички иштер башкармалыгынын номер 7 шаардык милиция бөлүмүнө арыз жазылган, бирок эч кандай аракеттер көрүлбөй, арыздануучу Свердлов райондук Ички иштер башкармалыгынын өзүнө кайрылган. Бирок дагы деле чара көрүлбөй жатыптыр. Кол салган окуучулар ким экенин өзүбүз билип алдык. Алар номер 94 мектептин окуучулары. Балдардын дээрлик баары милициянын каттоосунда экен. Бычак такаган окуучунун аты Асан. Анын достору Муслим, Исхак, Нуру, Тумар, Али калгандарын билбейбиз. Бирок көрсөк баарын тааныйбыз деп жыйынтыктады ал. Булак элдик медиа.